Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Самсак Станалиев узакка созулган оорудан улам дүйнө салды. Ал 1950-жылы Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районундагы Жазы Кечүү айылында туулган. 1977-жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүн аяктаган. Эмгек жолун 1966-жылы Каракөл шаарындагы Нарын гидроэнерго курулуш башкармасында жумушчу болуп иштөөдөн баштаган. Кийин Токтогул райондук камсыздоо бөлүмүндө улук эсепчи болуп эмгектенген. Токтогул райондук Учкун гезитинде адабий кызматкер, андан соң Ленинчил жаш гезитинде иштеген. Самсак Станалиев поэтикалык жана прозалык 12 китептин автору. Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулагандар романын, Манастын бала чагы эпос жомокторун кыргыз тилине которгон. Жазуучунун Чагылгандын көз жашы жана Акжарыктын айыкпаган сыныгы романдары окурмандардын суроо талабы менен бир нече жолу басылып чыккан.